Билим берүү жөнүндө мыйзамына укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мыйзам долбоору билим берүү уюмдарынын окуучуларынын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо үчүн келип чыккан. Өзгөртүүлөргө жалпыга жеткиликтүү жана акысыз билим алуу укугун бузуу же чектөө, мектепке чейинки билим берүү уюмдарына электрондук кезек системасына келгенден кийин баланы мектепке чейинки билим берүү уюмуна кабыл алуудан негизсиз баш тартуу. Мектеп жашына жеткен 6-7 жаштагы баланы мектепке электрондук каттоо системасында 1-класска кабыл алууга келгенден кийин жалпы билим берүү уюмуна кабыл алуудан негизсиз баш тартуу. Жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилери жана педагогдор тарабынан, анын ичинде коомдук фонддор жана коммерциялык эмес уюмдар үчүн акча каражаттарын мыйзамсыз же алар тарабынан окуп жаткандарга жана алардын ата-энелерине моралдык, психологиялык кысым көрсөтүү кирет деп белгиленген.